Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин дарек метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Орусияда кыргыз жаранын тоноого шектүү катары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Министрлик берген маалыматка ылайык 2023 жылы 11 январда саат 2:00 чамасында Москва шаарынын аймагынан 4 белгисиз адам кыргыз жаранын унаага отургузуп, сабап, акча каражатын жана башка буюмдарын тартып алышкан. Андан соң өлтүрөбүз деп коркутушуп, 100 000 рубль берүүнү талап кылышкан. Бул факты Орусиянын Ички иштер министрлигинин Москва шаарынын Бибирево району боюнча бөлүмүндө катталган. Ошондой эле Орусиянын кылмыш жаза кодексин адам мурдоо жана опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары кыргыз жарандарынан турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Аза Большой Каймана аттуу 30 жаштагы Базар Коргон районунун тургуну жана 30 жаштагы Базар Коргон районунун дагы бир тургуну, Лейлик районунун 34 жаштагы тургуну, Талас районунун тургуну кармалган. Тинтөө жүргүзүү учурунда шектүүлөрдүн биринен тапанча жана бычак табылган. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү кармалгандардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы бар экендигин жана кылмыштуу топтун башка мүчөлөрүн аныктоо максатында полициянын аймактык бөлүмдөрү менен тыгыз кызматташууну улантууда. Жогорудагы адамдардын мыйзамсыз аракеттеринин жапа чеккен кыргыз жарандары Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө төмөнкү номер аркылуу кайрылса болот. +7 926 890 87 00 Булак Супер Кежи. Коргонбай уулу чиновниктердин чет өлкөдө дарыланышына тыюу салууну сунуштады. Мамлекеттик жогорку кызматтарды аркалаган атка минерлер, депутаттар ооруп калса, чет өлкөгө чыкканга тыюу салып коюшубуз керек. Сунушту жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламентте айтты. Парламентарий ушундай жол менен Кыргызстанда медицина тармагы өнүгөт деп эсептейт. Чоңдорубуздун сырттан дарыланышына тыюу салып койсок, өзүбүздүкү оңолот беле деген ой келет. Ошондуктан чиновник депутаттардын чет өлкөдө дарыланышына тыюу салышыбыз керек, деди Коргонбай уулу. Мындан сырткары ал шаардагы өлүкканаларда адам каза болгондон кийин ичин кесип текшеребиз деп туугандары каршы болсо 10-15 миң сомдон алып жатканын айтып, мындай коррупциялык иштерди көзөмөлдөөгө чакырды. Булак Спутник Кежи. Министр, электр энергиясын өчүрүп турбасак, бир облус жарыксыз калат. Эгер 110 киловольттук линияда авария болсо, бир облус толугу менен электр жарыгысыз калат. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев кечээ 17 январда өткөн отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында билдирди. Трансформатор, өчүргүчтөр эрип кетүүдө, бизде авариялык ири резерв жок. Эгер 110 киловольттук линияда авария болсо, бир облус толугу менен электр жарыгысыз калат. Ошондуктан жөнгө салуу иш-чараларын жүргүзүп, сууктан чыгып кетели деп жатабыз, деди Ибраев. Кайсы аймак тууралуу сөз болуп жатканын министр так айткан жок. Ушул күнөрү энергетика министрлиги жарыкты 1-2 сааттан өчүрүп, муну жөнгө салуу чаралары деп атоодо. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев энергетиктерге кайрылып, жарыкты өчүрүү графигин жарыялоого чакырды. Электр энергиясында кризис болуп жатканын түшүнүп жатам. Жабдуулар эски. Ошол эле учурда жарандарга жок дегенде өчүрүүлөрдүн графигин берип койгулачы. Саат мынчада электр энергиясы болбойт деп айтып койсоңор, ошого даярданышат да. Ошондуктан сураныч графикти түзүп, элге айтып турула, деген Бекешев. Булак Спутник Кежи. Кадырбеков. Жүргүнчүлөр аэропортто күтүп калганда акысыз тамак аш менен камсыз болуш керек. Аэропортто каттамдар жылдырылгандыктан жүргүнчүлөр көпкө күтүп калган учурда аэропорт жетекчилиги аларды акысыз тамак аш менен камсыз кылышы керек. Мындай пикирди бүгүн 18 январдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков билдирди.
Акыркы күндөрү учактар 5-6 саатка кырмалып кечигип учуп жатканын көрдүңүздөр. Өзгөчө эл аралык маршрут менен кетип жаткандарды сыртка чыгарбайт экен. Ичинде бир пирожкинин баасы 200 сомго чейин чыгат экен. Ошолорду бир карап койбойлугу. Же тамак аш берилбейт. Ал жакта бала бакыра, кары картаң дебей күтүп калышууда. Иши да сулуу экенин айтышты, деди Кадырбеков. Ошондой эле ал аэропорттун жетекчилигине мекеменин жылуулугу жана жогорудагыдай учурларда тамак аш менен камсыздоо боюнча тапшырма берүүнү сунуштады. Булак Супер Кежи. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга 26 январда келет. Бул тууралуу Соода өнөр жай палатасынан билдиришти. Буга байланыштуу Соода өнөр жай палатасы эки өлкөнүн бизнес кеңешинин жыйынын өткөрүүнү пландаштырууда деп айтылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, буга чейин Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга келип, мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрө турганы кабарланган. Анын сапары 2022 жылдын 10 декабрында боло турганы айтылып, бирок кийинкиге жылдырылган болчу. Булак Супер Кежи. Киев Россия менен кандай шартта сүйлөшүүлөргө барышы мүмкүн экенин айтты. Россия менен диалог эл аралык укуктун универсалдуу принциптерине негизделсе, Украина ага каршы болбойт. Бул тууралуу Владимир Зеленскийдин маалымат катчысы Сергей Никифоров билдиргенин РИА Новости жазды. Украина сүйлөшүүлөрдөн баш тартпайт, бирок бул сүйлөшүүлөр белгилүү бир катар принциптерге негизделиши керек, деген Никифоров. Анын айтымында кеп буунун уставын урматтоо, аймактык бүтүндүк жана суверенитет, укуктун үстөмдүгү тууралуу болууда. Эгерде сүйлөшүүлөр ушул принциптерге негизделсе, менин оюмча Украина мындай сүйлөшүүлөргө кылдаттык менен мамиле кылат, деп сөзүн жыйынтыктаган маалымат катчы. Буга чейин Владимир Зеленскийдин кеңсе башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк чатакты токтотуу боюнча Киевдин шарттарын жарыялаган. Анын айтымында согуштук аракеттер орустар Украинадан чыгып, Крымдагы урдалган үйлөрдү жана батирлерди украиндерге кайтарып, атайын операциянын авторлорун өткөрүп бермейинче токтобойт. Зеленский да Россия менен сүйлөшүүлөр тууралуу бир нече жолу айткан, бирок билдирүүлөрү бири-бирине карама-каршы экени маалым. Диалог болушу мүмкүндүгүн жокко чыгарса, бир туруп сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн шарттарды коюп келет. Дипломатиялык байланыштарды коомчулукка жарыялоону талап кылган учуру да бар. Москва сүйлөшүүлөргө даяр экенин бир нече жолу билдирген, бирок Киев аларга мыйзам менен тыюу салган. Владимир Зеленский буга чейин G20 жыйынында Минск 3 болбойт деген. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков мындай сөздөр Киевдин сүйлөшүүгө даяр эмес деген билдирерин айткан. Россия 2022 жылдын 24 февралынан тарта Украинада атайын операция жүргүзүп келет. РФ президенти Владимир Путин ал Киев режими тарабынан 8 жыл бою кордолуп мазакталып, геноцидке кабылгандарды коргоо максатын көздөйт деген. Түпкү максат Донбассты бошотуу жана Россиянын коопсуздугуна кепилдик берген шарттарды түзүү экендигин баса белгилеген. Булак Спутник Кежи.